Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle 8. hafta dersimizi başlıyoruz. Salam hormatly dostlar. Bugün sizler menен 8. hafta sabagыбызды улантабыз. Анда эмесе адаттагыдай диалог менен баштайлы. 8 haftанын диалогу гүлдөр жөнүндө болмокчу. Азыр буйруса түркчө полный окуп берем. Ким которо алса, азаматсыздар, которо элек болсоңуздар, анда окугандан кийин которуп берем. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi günler. Beyaz papatya var mı? Maalesef yok. Peki, kırmızı gül var mı? Evet, var. O zaman bir buket kırmızı gül lütfen. Elbette, hemen. Başka bir isteğiniz var mı? Şu tam arkanızdaki çiçek lale mi? Evet, bunlar sarı laleler. Pembe lale yok mu? Hayır, ama bunlar da çok güzel. Sarı lalelerin bir demeti ne kadar? 20 lira. O zaman bir demet de sarı lale lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Hepsi ne kadar? 45 lira efendim. Cebimdeki para tam 45 lira. Buyurun, teşekkür ederim. Бул жакта bir адам гүл сатып алып атат. Буйрун деген сөз биякта кош келдиңиз, буйрун деген сөз келиңиз, өтүңүз деген мааниде колдонулат. Кутман күн, ак ак ромашка барбы дейт да. Тилекке каршы жок. Макул анда кызыл роза барбы. Бул жакта мааниге ала турчу нерсе гүл, гүл биздеги цветы деген гүл кыргызча. Ал эми түркчөдө гүл деген роза дегенди түшүндүрөт. Гүлдөр дегенде чичеклер деп айтышат. O zaman bir buket kırmızı gül. Анда bir buket kızıl rozanı бериңиз дейт. Албетте, азыр. Башка бир иsteğiniz var mı? Дагы каалаган нерсеңиз барбы? Дагы башка каалаган нерсеңиз барбы? Аркаңызда турган гүл тюльпанбы? Ооба, булар сары тюльпандар. Кызгылт тюльпан жокпу дейт. Пембе деген кызгылт деп которулат. Hayır, ama bunlar da çok güzel. Çok. Бирок булар дагы аябагандай сонун дейт, Sarı tülpanlar, sarı tülpanlardan мага bir tutum. Могул, мисалы, bir tutum болот да. Же болбосо пучок дейбиз, 20 lira. Бул жагын билесиздер. Дагы билбеген сөздөрүңүздөр. Sarı деген sarı. Hepsi ne kadar? Bardağı kança oldu? 45 lira efendim. 45 lira boldu. Cebimdeki cep деген ne? Çöntök. Çöntөгүмдө как раз 45 lira var eкен dedi. Алыңыз, рахмат дейт, Анда эмесе биздин сабагыбызга өтөлү. Биринчи күндүн сабагы кики. Кики бул жакта аябагандай интересный сабак болот бүгүн. Ки. Бул жакта ки экиге бөлүнөт. Бирөө деген аффикс ки, бирөө союз ки болуп бөлүнөт. Аффикс ки болсо, мынакей ки эки дейбиз, түркчөсү. Ал эми союз ки баалач ки деп коебуз. Бул жакта сиздерди түшүндүрүү үчүн эки кини алдым. Негизи бул ки А1'дин даражасында өтүлө турган нерсе, баалач ки болсо Б2'нин, Б1'дин өтүлө турган темасы да. Бирок сиздерге көз алдыңыздарга адаштырбаш үчүн сиздерге түшүндүрмө берип коеюн, Мисалы, азыр экоосун талдайбыз, кайсы учурда кайсы колдонулат экен. Өзүңүздөр бул жакта байкасаңыздар, мисалы, аффикс ки эмне болуп атат? Бирге жазылат экен, Сөз болот, сөзгө кошулуп жазылат. Бул аффикс. Андан кийин союз ки болсо отдельно жазылат. Бул жактан азыр мисалдар менен дагы да түшүнүп кетесиздер. Мисалы, ки эки дейт, ки мүчөсү мисалдар менен түшүндүрөбүз. Эң биринчиси, булар дагы өз ара үчкө бөлүнөт да. Мисалы, заман ифаде этер дейт, убактыны көрсөтүп берет. Мисалы, ярынки топланты саат качта? Эртеңки жолугушуу саат канчада? Көрүштүрбү, бул жака басымды эмнеге берип атат? Ярынки убакытка берип атат, же болбосо сонраки, дүнкү, бүгүнкү. Дагы да мааниге айтып кете турган нерсе, бул жакта караңыздар. Ки деген өзгөрүп кетет экен, Кээ бир учурда бул ки кү болуп калат, көрүштүрбү? Дүнкү, бүгүнкү дегенде үйгө алмашып кетет.
Ал эми союз киде болсо эч кандай алмашуу болбойт, тек гана ки эле болуп калат экен. Сонраки дарс не заман? Кийинки сабак саат канчада дейт, же болбосо качан дейт. Меканы ифаде этер. Бул жакта уже орунду, местаны айтып берип атат. Мисалы, бул фильмдеки, массадагы кайсыл жердеги именно жерди бизге белгилеп берип атат. Бул фильмдеги актер менин абим. Бул фильмдеги актер менин байкем дейт. Массадагы чечеyi çok sevdim. Столдун үстүндөгү гүлдү аябагандай сүйдүм дейт. Көрүсүздөрбү, бул жакта басымды именно жерге берип атат, а биякта болсо басымды убакытка берип атат. Ал эми караңыздар, дагы бир нерсеге пайдасы аябай жакшы тиет. Мисалы, бир сүйлөмдү алып көрөлү. Benim arabam senin araban kadar hızlı değil деген сөздү алып көрөлү. Эми ошону кийини кошуп туруп кыла турган болсок, benim arabam seninki kadar hızlı değil. Эмне болду бул жакта? Эки сөздүн кайталануусун азайттык. Мисалы, benim arabam senin araban деп отурбастан, benim arabam seninki kadar hızlı değil деп койсок эмне болот экен? Дагы бир кайталанган сөздөрдөн биз арылат экенбиз. Ошол дагы сыпатка ээ, достор. Эми сиздерге биринчи күндүн тапшырмасын даярдап койдум. Бул жакта толтурасыздар. Мисалы, биякта эмне болот? Паркта ки болот, Парктaki çocuklar çok mutlu. Анан бүгүнкү дерсин нотлары сенде var mı? Баарын толтуруп чыгасыздар. Толтуруп чыккандан кийин үчөөнүн кайсыгысына кирет, ошолорду табып чыгасыздар. Мисалы, парктaki ne ifade ediyor? Yeri ifade ediyor. Sonra bugünkü ne ifade ediyor? Zamanı ifade ediyor. Onları belli edeceksiniz. Andan keyin bağlaçki. Bağlaçki bul деген ne dedik? Союз dedik. Бул жакта дагы үчкө бөлүнөт, достор. Негизи бул теманы сиздерге жөн гана түшүндүрүп берейин. Анан келерки дагы биз Б1, Б2 этабына жеткенде дагы да ачып түшүндүрөбүз. Бул негизи ошол жактагы тема. Эгер кандайдыр бир деңгээлде түшүнбөй калсаңыз, анда бул нормалдуу бир нерсе. Анткени биз азыркы учурда А1 гана өтүп жатабыз. Не ничин анламына келир. Азыр орусчага отурсам дагы да түшүнүктүү болот. Не ничин дегенге. Я знаю, что ты его любишь. Ben biliyorum ki sen onu seviyorsun dedi. Что маниге geldi. Ne, niçin деген. Андан кийин direkt doğrudan konuşma. Ким мени слушап аткан болсоңуз, ошого кайрыласыз. Мисалы, dedim ki gitme, kal benimle. Айттым го сага деп айтабыз го. Айттым го сага, кал, кетпе. Ошол учурда колдонсоңуздар болот. Андан кийин дуйгу ифадедер үчүнчүсү. Бул жакта эмоцияны билдирүүдө колдонсоңуздар болот. Дагы да тилдин байлыгын көрсөтүп берет да бул жактаки. Мисалы, o kadar mutluyum ki, аябай бактылуумун, anlatamam дейт. Я так счастлива, что не могу описать словами деген сыяктуу. O kadar mutluyum ki anlatamam. Ушундай кылсаңыздар болот. Же болбосо, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Бул жакта дагы килер колдонулат. Андан кийин буга мисал, урматтуу достор, биякта дагы кошумча сөздөр бар. Öyle ki, dedim ki, ne yazık ki, neyse ki, ne zaman ki, illa ki, iyi ki. Бул сөздөрдү бул жакка кошуп, кайсыл жерге кайсыл сөз келе турган болсо кылып көрүңүздөр. Бирок кыла албасаңыздар, hiç sorun değil, hiç merak etmeyin, tamam mı? Андан кийин бул жакта дагы да мисал бар. Бул уже үчүнчү күндүн тапшырмасы, достор. Мисалы, бардаклар долапта, долап мутфакта. Эки сүйлөм болот атат. Эки сүйлөмдү азыр биз бир сүйлөм кылабыз. Кантип? Бардаклар мутфактаки долапта. Көрдүңүздөрбү? Долап деген эки жолу кайталанып атат. А биз деген эмне кылдык? Кийини койдук дагы, ошентип эки сөздүн кайталануусун азайттык. Бул кайсы темада бар эле? Бул аффикс кийинин темасы. Ошентип табып келесиздер сиздер дагы, достор. Мисалы, эки сүйлөмдү бир сүйлөм кылып
чыгасыздар. Андан кийинки үй тапшырма. Yeniden yazalım deydi. Bütün kalemler çantamda, kalemlerin hepsi çantamda. Бул жактагы сөз мисалы бүтүн дегенди hepsiге алмаштырасыздар. Жол болсо, биякта hepsi тура турган болсо, анда аны бүтүнгө алмаштырасыздар да. Мисалы, bütün yemekler çok lezzetli. Yemeklerin hepsi lezzetli деген сыяктуу кылып жазып чыгасыздар. Yeniden yazalım, толтуруп чыгасыздар. Андан кийин 4-күнкү үй тапшырма benim ailem, менин үй бүлөм. Бул жакта айта кетейин, ким кандай аталат? Anne, baba, апам, ата, апа, ата. Oğul, kız, kızım, oğlum, karı, koca. Бuyакта karı, koca деп аялын кары деп коет, күйөөсү болсо кожа деп коет го. Муж и жена да, мындайча айтканда муж и жена. Nine, dede. Биякта чоң эне, чоң ата. Нинени да башкача айтсаңыздар болот. Мисалы, анне деп айтсаңыздар дагы болот. Абла, ağabey. Абла деген эже, ağabey деген байке. Дайы, тейзе. Дайы, тайке, тайже. Ой. Ал эми амжа, хала деген бул уже ата тараптан айтыла турган нерселер. Мисалы, амжа деген байке, ата тараптан бир байке же болбосо атаңыздын иниси бар болсо, алар амжа болот. Ал эми атаңыз тараптан эжеси же карындашы боло турган болсо, алар хала болот. Эми бул жакта келели. Кайнана, кайынбаба дейт. Кайынбабанын дагы бир сөзү бар. Кайынбирадер десеңиз дагы болот. Кайынпедер десеңиздер дагы болот. Кайнана деген кайнене, бул кайната. Yeğen, torun. Бул yeğen деген жээн. Карасаңыздар кандай окшош, жээн, torun деген небере. Gelin, damat. Gelin деген келин, damat деген зять, күйөө бала. Kayınbirader, görümce. Kayınbirader деп кайнага же болбосо кайны ошолордун бардыгын kayınbirader деп койсоңуздар болот. Ал эми көрүмжө деген кайнеже же кайынсиңде экөө тең көрүмжө болот. Дүнүр, балдыз. Биякта дүнүр деген кудагый же болбосо куда, ошолорду дүнүр деп коет. Ал эми балдыз ошондой эле болуп которулат, балдыз. Kız kardeş, erkek kardeş. Kız bir tuğanım, erkek bir tuğanım deydi. Kardeş деген ne? Bir tuğan деген söz. Enişte, yenge. Enişte деген jezde. Ал эми yenge деген жеңе, достор. 4-күнкү үй тапшырмаңыздар. Сиздер өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр туурасында жазасыздар. Мисалы, benim annem Ayşe, o 83 yaşında, же болбосо benim oğlum var, benim 3 kızım var деп туруп, бул жактагы кайсы кыл аттар өтө турган болсо, ошолордун баардыгына жазып чыгасыздар. Мисалы, benim dünürüm var mı yok mu? Мисалы, кудагыйыңыз бар болсо, же болбосо жок болсо, ошону жазасыз. Кайнанамын исмини жазасыз. Ал туурасында кандай бир маалымат болсо, ошолордун баарын жазып, бир бет же болбосо 2 беттей жазып келиңиздер. Аны дагы комментарийдин астына жазсаңыздар болот, урматтуу достор. Андан кийин 5-күнкү үй тапшырмабыз. Адаттагыдай биз текст окуйбуз. Текстти мен окуп берем, котормусун комментарийге жазасыздар. Биз büyük bir aileyiz. Биз аябандай чоң бир үй бүлөбүз дейт. Бүгүн Kurban Bayramı. Hepimiz dedemin evindeyiz. Ev çok kalabalık. Bütün akrabalar burada. Biz büyük bir aileyiz ama bu büyük ailenin içinde birçok küçük aile var. Örneğin biz, yani babam Hasan Bey, annem Necla Hanım, ablam Sevil, kardeşim Can ve ben Emre. Dedem Nurettin Bey'in yaşı 60'ın üstünde. Ninem Hayriye Hanım ise 59 yaşında. Babam ailemin en büyük çocuğu. O 39 yaşında. Tahsin amcam ondan 3 yaş küçük. Halam Hatice ise 32 yaşında. Gelinler, damatlar ve 7 torun, tam 15 kişi. Gerçekten büyük bir aile değil mi? Amcam ve Saniye yengem meslektaş. İkisi de aynı okulda öğretmen. İkiz çocukları var. Kuzenlerim Pelin ve Tülin 7 yaşındalar.
Boyları, saç ve göz renkleri, yüzleri aynı. Biraz yaramazlar ama çok sevimliler. Hatice halamın iki oğlu var. Büyük kuzenim Salih 6, küçük kuzenim Mert 3 yaşında. Eniştem Yusuf bilgisayar mühendisi, halam ise ev hanımı. İhsan dayım sempatik bir adam, iletişim fakültesinde öğretim görevlisi. Nişanlısı Filiz çok güzel ve zeki bir kız. Onlar şimdilik bir aile değil ama düğünleri çok yakında. Шун менен достор, биздин сабагыбыз бүттү. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Азаматсыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө. Сак саламатта калыңыздар.